Бейишке киргендер карап бири-бири менен жолугушат экен, учурашат экен, эстешет экен бул дүйнөдө отуруштарын, сүйлөшкөндөрүн, жакшы иштерди кылгандарын, чогуу намаз окугандарын, илимде отургандарын, дават кылгандарын баардыгын эстешет экен. Эсиңдеби баягында тигиндей депчи. Бир арасынан анча мынчаларын таппай калат экен. Баягы тускай биз менен кээде келип кетип жүрөт, жок го деп. Таппай калат. Ошонусу жаман. Кийин тозокуларды Алла Таала көрсөткөн. Кандай көрөт Алла Таала өзү билет. Бирок бейиштиктер тозокуларды көрүп туруп, ошо тозокуларды тааныгандарын айтат экен. Ма салакакум фи сакар. Сакар деген тозоктун бир түрү бар. Тозоктун 7 түрү бар. Канча экен? Бирөөсүнүн аты сакар. Силер кайсы нерсе силерди тозокко салып койду деп тозокулардан сурайт экен. Эмне себептен силер тозокко түшүп калдыңар? Эмне түрттү силерди тозокко дегенде, қалу лам наку минал мусалли. Биринчиси, биз намаз окубайт элек деп айтат экен. Ва лам наку нут'имул мискин, биз бейбечараларга тамак бербейт элек дейт экен. Ва кунна нахуду ма'ал хаидин, биз бекер посттор менен, бекер сөздөр менен сүйлөп, алектенип, ошолорго кирип, болбогон бир саясат, болбогон бирөөнүн айыбы, бирөөнү дагы бир сындоо, каралоо, дүйнөнү мактап, капкаякта анекдот жомоктор менен бирибизди шылдыңдап, ушундай сөз менен биз алектене беребиз. Төртүнчүсү, ва кунна нукаддибу бияумиддин хатта атана ал-яқин. Биз кыямат күнү жалганга чыгара берген экенбиз. Ошентип атып башыбызга өлүм келип калды. Төрт нерсе. Эмне нерсе тозокко силерди түшүрүп койду десе, намаз окубайт элек. Бейбечара жетимдерге тамак бербейт элек. Бекер сөз менен алек болот элек. Кыямат күнү жалганга чыгарат элек. Башыбызга өлүм келгенге чейин ушу менен гана биз занят болдук дейт.